Саламатсыздарбы, ардактуу кесиптештер. Биз кайрадан кесиптешиме кичинекей кеңеш же кичинекей жардам көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн биз выставкадагы сүрөт кыркуу боюнча бир өзгөчөлүктү иштеп көрөбүз. Сиз слайд жасап жатканыңызда бир сүрөт издеп аны таппай калдыңыз дейли. Аны же кинодон көргөнсүз. Демек, кинодогу сүрөттү кантип алсак болот? Ал үчүн биринчи кезекте YouTube'га киребиз. Мынакей YouTube деп жазалы. YouTube'га кирген соң биз мисалы Курманжандатка киносундагы Курманжандын сүрөтү керек болду дейлиби, же Камчыбектинби, же Абдуллабектинби, кимдин сүрөтү керек болсо деле биз бул жерге Курманжан мынакей Курманжандатканын киносу чыкты. Мына бизге ушул жердеги сүрөт керек болду дейли. Анда биз кайрадан өзүбүздүн слайдыбызга кайтып барабыз. Мына выставкадагы фотоаппараттын же снимок деген жерди көрүп турабыз. Ушул жерди басабыз. Андан кийин вырезка экрана деп турат. Мына бул жерди баскандан кийин бизди автоматтык түрдө YouTube'дагы белгилеп койгон сүрөткө алып барат. Мына ушул жерди белгилеп алып, кыркабыз. Ал автоматтык түрдө биздин слайдыбызга келип түшөт. Андан кийин бул сүрөттү кадимкидей эле мурунку сабагыбызда айткандай форматка кирип, ар кандай рамкаларды коюп, өзүбүз кооздоп алабыз. Андан кийин дагы бир мисалы кээ бир сайттардын биринчи барагын кыркып алуудагы керек болуп жаткан учурда биз ушул снимокты иштетсек болот. Мисалы мага Элим деген канал жагат. Илим деген каналды издеп көрөлү. Мынакей Илим. Бул жерде биринчи биз албетте бул баракча тууралуу кайсыл бир жерлерде маалымат бере турган болсок, анда биз биринчи бул ссылкасын таштап алабыз. Мынакей бул учурда бизге фигурадагы ар кандай фигуралар жардамга келет. Дагы эле формат жардамга келет. Заливкадан буга биз өзүбүз каалагандай түс берип алабыз. Андан кийин кайрадан выставканы басып надписке кирип туруп, андан кийин биз өзүбүздүн ссылкабызды таштайбыз. Мисалы муну көк түскө боеп коелу дейли. Аны чоңойтуу үчүн мынакей билесиздер чоңойтконду. Эми биз ушул баракчанын бизге биринчи бети керек болуп калды дейли. Кайрадан выставкага киребиз. Снимок басабыз, вырезка экрана. Мынакей бизге пайда болду. Биз эми ушул жерден керектүү жерин кыркып алабыз. Мына бизге слайдыбызга презентация кылууда бир канча жеңилдиктер болот жана кооз көрүнөт. Менин YouTube'да Тайыр кызы Нургүл деп издесеңиздер болот. Бул жерге мен өзүмдүн бир канча кесиптештериме кичинекей кеңештерди берип турам. Ушул жерге кирип сиздер подписацияны басып, анан коңгуроону дагы басып койсоңуздар, мен кандай гана маалымат жүктөсөм, сиздерге биринчилерден болуп барат. Демек, YouTube'да каналыбызга катталууну унутпайбыз. Кезектеги кесиптешиме кеңеш бөлүмүндө жолукканча соо саламатта болуңуздар.